26-октябрда кыргыз өкмөтү Американын Барт колледж жана USAID уюму менен өнөктөштүктө курулган инновациялык колледждин официалдуу түрдө ачылуу аземи болуп өттү. Учур талабына ылайык бардык шарттар менен камсыздалган колледж учурда студенттерге билим берүү процессин баштаган кези. Иш-чарага БАУнун эмгек жамааты, камкорчулар кеңешинин башчысынан сырткары президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси, билим берүү жана илим министри, АКШнын Кыргызстандагы элчиси депутат Аида Касымалиева катышты. Алгач коноктор колледж менен таанышып, куруу тарыхы тууралуу маалыматтарды алышты. Андан соң жалпы жамаатка каалоо тилектери менен бирге белектерин беришти. Бүгүнкү инновациялык колледж дагы азыр биздин алдыбызда Кыргызстандын билим берүүсүнүн алдында 3-4 И деген тамгадан башталган маселелер турат да. Биринчиси бул биз интеграция, жалпы дүйнөлүк билим берүүгө теңелишибиз керек. Экинчиси инновацияларды кыргыз жергесинде өнүктүрүшүбүз керек. Инвестициялар тартышыбыз керек. Эң башкысы профессионал интеллекттерди пайда кылышыбыз керек. Инновациялык колледж ушул мен айткан критерийлердин баардыгын ичине камтыган өзүнчө бир жакшы үлгү болду деп айтсам болот. Ар бир элдин салты бар. Кыргыз элинин салтында ушундай бир жерге сөзсүз түрдө белек менен келиш керек. Мен министрликтин белегин тапшырып койгон Чыңгыз Болотбековичке. Every nation has its own traditions and customs, and our custom is in such cases, I will present on behalf of the Minister of Education in Kyrgyzstan. No, but seriously, I started reading the discussions about... Мындан 3-4 жыл мурун Чыңгыз Шамшиев инновациялык колледжди түзүү сунушун айтып, алгачкы талкуулар башталган. Терең изилденип, багыты туура коюлган бул идеяны баары колдоп, окуу жайды курууга макулдуктарын беришкен. Мен Кыргызстанга келип окуу жайда иштеп баштагандан тарта күн сайын Чыңгыз Шамшиев өзүнүн командасы менен бир нерсенин үстүндө кызуу талкуу жүргүзүп жатканын байкочумун. Мен бүткүл команданы колледжди жаратуу ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм. Кыргызда сөз бар, акыл тозбогон тон. Мен азыр кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Мугалимим менен бирге макалдарды, жаңылмаштарды жаттап жатабыз. Ошол себептүү өз сөзүмдү жогорудагы кыргыз тилинде макал менен баштагым келди. Бул имарат буга чейин түрдүү кызматтарды аткарып, андан соң каралбай калган. Демилгечилердин аракети менен жана өкмөттүн колдоо көрсөтүүсү менен бүгүн бардык заманбап талаптарга жооп берген колледждин ачылышына күбө болуп турабыз. Мугалимдер жамаатына жана студенттерге ийгиликтерди каалайм. Имарат 1973-жылы Агрардык университеттин ашканасы катары курулуп, кийин кароосуз калган. 2019-жылы USAID бөлгөн гранттын алкагында ремонттолгон. Бүгүн бул жайда жаңы техникалар менен камсыздалган заманбап аудиториялар, мугалимдер жана студенттер үчүн атайын эс алуу жайлары, жыйын залы, медициналык пункт бар. Белгилей кетчү нерсе, колледж мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы ыңгайын эске алып, атайын пандус, лифттерди орнотушкан. Иш-чара Бишкектеги мейманканалардын биринде уланып, жаңыдан гана окуу жайга тапшырган студенттерди куттуктоо аземи менен коштолду. Биздин өлкөдө гана эмес, жалпы Борборлук Азияда келечектин лидерлерин жасаган Борбор катары кадыр баракка дагы ээ болду. Ушул салттуу улак өз сапарынан жаңыдан баштаган инновациялык колледж тез өзгөрүп жаткан эмгек рыногуна муктаж болгон сапаттуу кадрларды даярдоосу зарыл. Колледж студенттери терең билимге, бийик кесипкөйлүккө, чыныгы патриоттуулукка ээ болуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө татыктуу солон кошот деп ишенем. Инновациялык колледждин окуучуларына, студенттерине, жалпы эмгек жамаатына ийгиликтерди каалайм. Колледж сапары байсалдуу, келечеги кең болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековдун атынан анын куттуктоо сөзү сиздерге жеткирип койсун. Урматтуу мекендештер, ардактуу окутуучулар жана студенттер, сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин атынан улуттар аралык ынтымак менен достуктун ордосун айланган Борбордук Азиядагы Америка университетинин инновациялык колледжинин ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн ачылып жаткан инновациялык колледжда чөлкөмдөгү уникалдуу долбоорлордун бири болоруна ишенибиз чоң. Анткени технология өнүккөн, ааламдашкан доордо жаңы заманбап чакырыктарды эске алуу аркылуу адискөй кесип ээлерин даярдап чыгуу учур талабы. Ардактуу келечек ээлери,
дагы бир жолу достуктун жана биримдиктин көпүрөсү болгон Борбордук Азиядагы Америка университетинин инновациялык колледжинин ачылышы менен куттуктайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастан Жумабеков. Жогорку Кеңештин атынан дагы биз Америка университетинин вице-президенти Чыңгыз Болотбекович Шамшиевди дагы анын эмгегин, анын өжөлүүлүгүн белгилеп койгубуз келген. Сизди сахнага чакырсам, Чыңгыз Болотбекович, Кыргыз Республикасынын экономикасынын өңүшүнө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле илим жана билим берүү жаатындагы өзүлүү эмгеги үчүн Чыңгыз Болотбекович Шамшиев кечиресиздер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Борбор Азиядагы Америка университетинин вице-президенти, инновациялык колледжди түзүү демилгесин көтөргөн Чыңгыз Шамшиев журналисттерге окуу жайдын максаттары жана башка билим берүү системаларынан эмне менен айырмаланарын айтып берди. Это инновационный проект, уникальный в Центральной Азии, аналогов нету. Речь идет о том, чтобы... Бул Борбор Азиядагы уникалдуу проект. Аналогдору жок. Башкы максаты компьютердик технологияларга, сынчыл ой жүгүртүүгө, маалыматтар менен иштөө көндүмдөрүнө басым жасап, эффективдүү чечим чыгарууга үйрөтүү. Ишмердүүлүктүн кайсы гана тармагы болбосун, негизги багыттардын бири мына ушулар. Адамдарды компьютерден айырмалап турат. Окуу жайда инновациялык колледждин студенттеринен сырткары кошумча программалар боюнча билим берүү жүрүп, магистранттар кечкисин окушат. 2019-2020 жылдардагы алгачкы тапшырган студенттердин саны 203кө жеткен. Алар дүйнөнүн 9 мамлекетинен: Германия, Казакстан, Орусия, АКШ, Тажикстан, Түркия, Өзбекстан, Франция жана Кыргызстан.